Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Next TV телеканалында Беттеш спорттук программасынын алгачкы биринчи берүүсүн көрсөтүп баштайбыз. Бүгүн биз сиздерге 28 июлда Талас шаарында болуп өткөн эрежесиз эр таймаш мушташынан репортаж алып көрсөтмөкчүбүз. Студияда сиздердин кызматташтарда мен Асхат Осмонов жана мен Сүйүн Өмүрбеков. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле биз азыр Таласта 28 июль күнү болуп өткөн эрежесиз эр мушташ беттештеринин таразага түшүү аземин азыр сиздерге көргөзүү алдында турабыз. Бүгүн баардыгыбыз жакшы бир ачылыштын эмесин аземин күтүп отурабыз. Бул биринчи жолу Таласта өтүп жатат. Best Selection 2. Дальнейшем бул жерден чыккан маестер дүйнөлүк ареналарга чыгат деп ойлойм. Алла таалам колдосун. Атабыз колдосун. Бул жерден мен силерге эмне деп айтып кетем. Бүгүнкү маестерге удач, баю. Ассаламу алейкумдер. Кутман кечиңиздер менен. Мен кыска эле ойлойм. Бойцам удачи. Пусть победит сильнейший. 32 килограммдык салмак боюнча мушкерлердин тааныштыруу. Азыр сиздердин назарыңыздарда чыккан мушкер Иманбеков Рыскелди. Бунун атаандашы Тараз шаарынан келген казакстандык Казбек Кайрат уулу Кордай спорт клубунан. Азыр булар эң кичинекей салмактагы мушкерлер. Баса бийлеп кетчү нерсе, Рыскелди бул Талас шаарынын тургуну, Талас спорт клубунун мушкери. Кол жабылар. Ийгилик жокер. Кийинки мушкерлер бул Хамидилла уулу Талайбек, Ош шаарынан келген балбан, спорт клуб Полот Мир. Али Кубандыков Казакстандан келген. 54-800 казакстандык балбандын салмагы. Малеме Пазылов Мирзамидин оолу турайдым. кийинки балбандар Пазылов Мирзамидин Fighter KG клубунун мушкери. Анын атаандашындагы азыр көрөбүз. Бул Талас шаарынын тургуну Мамыров Артур. 56-200. Спортчулардын даярдыгы аябай татуу болсо керек мынакей. Бири-бири менен сүзүшкөнгө чейин да барышты. Таразадан эле мушташ кетүү үстүндө турат. Ариеттин каршылашы. Бекишев Ариет Боец спорт клубу. 600. Таластык спортчу. Ал эми анын беттеши Айдарбек уулу Абдубайт, бул Казакстандан келген мушкер, жаш мушкер. 200. 60-200 салмагы. Колда турабыз. Бул балбанды тааныштырып өтөлү. Бул Абдыманап уулу Улукбек, Ош шаарынан келген 62. мушкер. 62 салмак боюнча мушташат. Бунун атаандашы салмакка кечигип калгандыктан көрсөтө алган жокпуз. Ал эми азыркы чыгып жаткан балбан бул Хазира Илиер. 61 таза. Ал эми анын атаандашы Шумкарбеков Айбек, бул Талас шаарынын тургуну. 61-200. 61-200. Спорт клуб Талас белгилеп коюлу.
бири-бирин коркутушуп мушташып кетүү коркунучун да көргөзүп турушат. Еңгилик калайын жигиттерге, еңгилик калайлы. Кийинки балбан Брюс Ли кайман аты менен таанымал Сейталиев Талгат, Талас спорт клубунун мушкери. Бунун атаандашы Жали уулу Абдрахман, Адыгине спорт клубунан. Салмак категориясы 61. 61-600. Жигиттерге калайлы. Достук жерде. Мушкерлердин даярдыгы аябай мыкты. Буга чейин да биз репортаж көрсөттүк элек. Ал эми бул кийинки салмакка түшүп аткан жигиттер 66 килограмм категориясында Усупов Бактияр. Талас спорт клубу. Бунун атаандашы Абаев Абдыжапар, Казакстандан келген мушкер. 66. Колда брас. Бактияр өзүнүн атаандашынын кичине болсо дагы чапчаңдыгын көргөзүп жатат. Алдыңыздарда Абдумалик уулу Файзатбек, Казакстандан келген мушкер, кайманаты Балчонок. Ал эми бунун атаандашы Ырыскы уулу Руслан, Боец спорт клубунун мушкери. 64 килограмм өлчөмүндө. Экөөнүн салмагында дагы 2 килограмм айырмачылык бар. Достук жерде. Бирок бул биздин мушкерлерге эч кандай тоскоолдук көрсөтпөйт болуш керек. Еңгилик. Ал эми бул кийинки мушкер Соранов Эльбурс, Мир спорт клубунун машыгуучусу. 65-600. 65-600 килограмм. Булар мушташып жаткан салмак 66 килограммга. Ал эми атаандашы Беш булак спорт клубунун машыгуучусу Кубаныч уулу Жыргалбек, кечиресиздер, Ош шаарынын тургуну. Атаандашына тап көрсөтүп өттү. Кийинки азыр таразага түшүп аткан жигит Жусуп уулу Токторбай, Адыгине спорт клубунун мүчөсү. Бул дагы да болсо 66 салмак боюнча. Токторбайдын атаандашы кечиккенине байланыштуу көрсөтө алган жокпуз. Репортаждан ал эми сиздер көрүп жаткан СК Талас клубунун мүчөсү Токонов Аким, Талас шаарынын тургуну. Бунун атаандашы Тараз шаарынан келген балбан Атабек Теңизбай уулу 69 салмакта даярдыкта келген. Булардын категориясы 75 килограмм. 75 килограмм. Мушташып кетүү коркунучу жаралды. Атаандаштарды эми 6 бурчуктан ичинен көрө чыгарабыз. Бул мушкер болсо Fighter KG спорттук клубунун катышуучусу Сүйүнов Умар аттуу мушкер. Атаандашы Бул Калмурза уулу Азамат, Адилет спорттук клубунун машыгуучусу. 69 килограмм. эмнеси болсо дагы 6 бурчтуктун ичинен чечилет. Тагдырлары бул мушкерлердин. Кийинки мушкер бул келаткан Момунжанов Азиз, Кордай спорт клубу, Казакстан Республикасынан келген балбан. Ал эми анын атаандашы болсо бул Изабеков Чыңгыз, Талас спорттук клубунан. Бул жигиттердин салмактык категориясы 84 килограмм.
Мындай болсогу бул таразадагы алдын ала коркутуу, дукту алуу деп коет го мындайча айтканда. Мындагы өзүнчө бир мушташтын бир даярдыгынын алдында боло турган нерсе. Сиздердин алдыңыздарда бул абсолюттук чемпион, дүйнө чемпиону Жумабек уулу Актилек, Боец спорт клубунун мушкери. Ал эми анын атаандашы болсо Жахангиров Казим. Бирок Жумабек уулу Актилекти айтып кетсек, бул көп жолку дүйнө чемпиону, өзүнүн салмагы боюнча 77 салмак боюнча аябай мыкты Кыргызстандын намысын коргоп жүргөн мыкты мушкерлерибиздин бири. Сиздер көрүп жаткан бул мушкер Сагынтай Ринат, Шымкент шаарынан келген балбан. Ал эми бул алдыңыздардагы мушкер Нысыкөл областынан келген Көкжал спорт клубунун мушкери Сүйүнтбек уулу Акылбек. Булар реваншка даярданып жатышат. Бунун атаандашы Бишкек спорт клубуна келген Талайбек уулу Асылбек. Буга чейинки беттеште Талайбек уулу Асылбек Акылбекти жеңген. Эми бул азыр чечүүчү мушташ болот. Ассаламу алейкум. Берде таластын жердештер, туугандар, келген жана коноктор, баарыңыздар келгениңиздерге чоң рахмат. Кудай буйрса эртеңки жакшы өткөрө турган чоң биринчи чоң турнирибизди аман эсен өткүзүп, берден эң биринчи баарында айтканда коопсуздукта болбой жакшы өткүзөбүздү келип бир ата берип коебуздарбы. Биринчи өткүзүп аткан ишибиз. İlgili kalaylar. Allah'ım kollarınızı olmayın.